Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкекте жашыл саясаттын жоктугунан, курулушту пландоо начарлыгынан экология жабыркап жатканын билдирди. Бул тууралуу өлкө башчы Бишкектеги жаңы сейилбактын ачылышында сөз сүйлөп жатып айтты. Ал мындан ары шаардын курулуш эстетикасын жакшыртып, көркүнө, кооз имараттарга көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Жээнбеков шаардагы бир катар парктык зоналар буга чейин менчикке берилип кеткенин сындап, аны кайтаруу иштери жүрөрүн баса белгиледи. Биз буга чейинки жашыл шаар деген даңазалуу атыбызды жоготуп алдык. Аны кайтаруу үчүн аракеттерди көрүшүбүз керек, деди Сооронбай Жээнбеков. Президент жаңы сейилбакты өлкөдөгү ынтымакты бекемдөө максатында ынтымак деп атоо чечимин кабыл алганын айтты. Бишкектеги Масалиев жана Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги сейилбактын ачылышы болуп өттү. 10 гектарлык сейилбак быйыл апрелден тарта даярдалып, бак-дарактар тигилип, иретке келтирилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн каражат топтолгон бирдиктүү эсепке 31 миллион сом которду. Бул тууралуу аталган комитеттен кабарлашты. Маалыматка ылайык аталган орган бирдиктүү эсеп ачылгандан бери 272 миллион 815 миң которгон. Президент Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен былтыр коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн каражат топтолчу атайын эсеп ачылган. Финансы министрлигинин 26 августка карата маалыматы боюнча бул эсепке жалпысынан 1 миллиард 563 миң 429 миң сом топтолгон. Анын ичинен быйыл жыл башынан бери 789 миллион 225 миң сом келип түшкөн. Бирдиктүү эсепке топтолгон каражаттын 785 миллион 829 миң сомун экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы, 519 миң 262 миң сомун башкы прокуратура жана 7 миллион сомун Ички иштер министрлиги которгон. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков бул каражатка Бишкек, Ош шаарларына жана Чүй облусунда 15 мектеп жана кошумча корпустар куруларын билдирген. Бишкектин Ленин райондук сотунда жүрүп жаткан жараянда Борбор калаанын мурдагы мэри Албек Ибраимов сотто көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Ал мэр кезинде Бишкектин түштүк тарабындагы жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүп берүүгө айыпталууда. Экс-мэр бул иш боюнча өтүп жаткан башка шектелүүлөргө басым жасалып, тергөө менен кызматташууга мажбур болгонун айтып, көрсөтмө берүүдөн баш тартаарын билдирди. Ага чейин бул иш боюнча шектелип жаткан мэриянын мурдагы кызматкерлери Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесаревдин суроолоруна жооп берүүдөн баш тарткан болчу. Кийинки соттук жарыян 2 сентябрга белгиленди. Бишкектин экс-мэри Албек Ибраимов былтыр июнь айында камакка алынган. Ага карата Борбордун четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушу жана жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүүгө байланыштуу 2 кылмыш иши козголгон. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакын үзөңгүлөшү болгон Ибраимов бул кылмыш иштерин куугунтук катары эсептеп келет. Ал улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө абагында кармалууда.